15 бөлүм. Мыкты килем анын чебердиги. Ал өзүнө килем согот. Ак мата менен кызыл шайыдан кийим кийет. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 22 аят. Теңирдин алдындагы сулуу аялды дагы бир ирэет кароодон мурда биз бир саамга токтоп, кандай жолду басып өткөнүбүздү карап көрөлү. Биринчи бөлүмдө тоого чыга баштагандан бери биз улам бир кадам таштап отуруп, Кудай бизге накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялды бизге үлгү кылып көрсөтүүсү менен анын көз карашындагы сулуулук эмне экенин түшүнүүгө жакындап жатабыз. Кудайдан корккон аял чын эле такыба жана эң сонун адам экендигин көрдүк. Анын акылы менен денелик күчү ага күнүмдүк түйшүктөрдү эр жүрөктүүлүк менен көтөрүүгө жардам берет. Өзүнүн күйөөсүнө жана балдарына болгон терең сүйүүсүн ал ар бир кылган ишинде көрсөтүп жатканына биз суктануу менен карап турабыз. Эч нерсесин аябастан ал баарын башкаларга берет. Сүйүү 4 дубалдын ичинде бекинип албайт. Ал аны курчап турган жакындарына жана баардык адамдарга төгөт. Биз бул аялдын мыкты башкаруучу, куруучу жана укмуштуудай аракетчил экендигинен эч шектене албайбыз. Бир аз мурдараак айтып кеткенимдей, жашоо үчүн күрөшүү байыркы келишим мезгилинин жашоочулар үчүн маанилүү болгон. Себеби алардын кедей өлкөсү үчүн ар бир күн кооптуу эле. Бирок биз бул аял өзүн жакшылык кылуучулардын аскер тобу катары көрсөтүп, башкаларды керектүү нерселер менен гана камсыз кылбастан, жашоого керектүү нерсенин баарын ашыгы менен камсыздап жатканын көрдүк. Ал камсыздаган буюмдар ушунчалык көп болгондуктан, жардыларга жардам катары таратууга жана акчалуу адамдарга сатууга да жеткен. Эми анын үй бүлөсү негизги азык түлүк жана кийим менен камсыз болгондон кийин ал үйүн кооздоого көңүл буруп жатат. Азыр бизге бул керемет аялдын үйүнө кирүүгө мүмкүн болуп, керек болсо анын жүзүн да карап көрүүгө мүмкүнчүлүк берилип жатат. Алгач анын кооз үйүнө кирели. Эң сонун кооз үй. Кандай аял өз үйүн сулуулук менен кооздуктун жери болуусун каалабасын. Кудайдан болгон бул сулуу аял да ушуну каалайт. Бирок иш жүзүндө ал баарынан да мыкты болуп чыкты. Накыл сөздөрдө мындай деп жазылган: ал өзүнө килем согот, ак мата менен кызыл шайыдан кийим кийет. Бир караганда бул сүйлөм анын гардеробун сүрөттөп жаткандай көрүнөт. Бирок килемдер бул үйдүн ичиндеги эмеректердин бир бөлүгү. Ыйык жазуунун кээ бир котормочулары бул жерди килемдер жана жабуулар деп которушат. Котормонун дагы бир түрүндө мындай деп айтылган экен: ал өзүнө кабылган жууркандарды жасайт. Палестинанын маданиятынын баардык тармагында токуучулук кесип маанилүү болгон. Ошондой эле Кудайдан болгон бул керемет аялдын жашоосунда да токуучулук эң маанилүү орунда турган экендиги бизге түшүнүктүү болуп калды. Эң мыкты чебер катары ал жүн жана зыгыр буласын тандап, аларды иштетип, катуу жана кесек заттарды жумшартып, жеткилеңдикке жеткирет. Түнү бою жип ийрүүчү чарыкта жана ийикти колуна алып, жүн менен зыгыр буласынан жип жасап, алардан кездеме токойт. Андан кийин колундагы кездемеден падышалар кийгенге татыктуу болгон ушунчалык кооз кийимдерди тигет. Бирок анын колунда жиптер жана кээ бир буюмдар ашып калгандыктан, ошондой эле чыгармачыл ойлор жана энергия ашып ташып тургандыктан, ал үйүнүн ичин падышанын сарайларына ылайык келген килемдер менен кооздоону чечет. Демек, анын колдору ишке, ал эми жүрөгү сүйүүгө толгон. Теңердин көз карашындагы сулуу аял отуруп алып, жаздык жапкычтарды, жабууларды, парда же көшөгөлөрдү, килемдерди, дубалга илчүү кичинекей туш кийиздерди, дастарконду, шырдактарды, төшөктөрдү, отургучка жабууларды жасап, тигип, өзүнүн үйүн кооздой баштайт. Биздин сонун токуучу аял кол аарчыларды токуп, сүлгүлөрдү, шейшептерди тигет жана жууркандарды каптайт. Түстөрдүн, текстуралардын, жиптердин жана стилдердин ар түрдүүлүгү анын таштан курулган үйүнө кооздукту тартуулап, кереметтүү жерге айландырат. Ал эң мыкты сүрөтчү. Анын колунан чыккан ар бир буюм шедевр. Мунун баары 22 аятта жазылган.
Ал өзүнө килем согот деген образды толугу менен далилдеп турат. Бул керемет аял оор эмгектен качпайт жана килемдерин өзү согот. Жасайт же согот деген сөздөрдүн мааниси кооздойт, кеңейтет дегенди да билдирет. Еврей тили ушунчалык ыңгайлуу жана кымбат баалуу кооз төшөктөрдү сүрөттөйт. Кудайдан болгон бул керемет аял өз ишин аяктаганда өз төшөгүн түркүн түстүү жаздыктар менен, жууркандар жана килемчелер менен кооздойт. Анын үйүнүн ичи кымбат баалуу килемдер жана туш кийиздер менен кооздолгон. Кооздукту текшерүү. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү керемет аялдын үйүнөн чыгаардан мурун анын үйүнө көрүк берген эң кооз килемдерди карап көрөлү. Биринчиден, өзүңүздү меймандай элестетиңиз. Өзүңүздүн үйүңүзгө кирип, бир сыйра карап көрүңүз. Сиз эмнени көрүп турасыз? Үйүңүзгө келген мейман эмнени көрүп турат? Сиздин үйүңүз кандай маанай тартуулап жатат? Сизге өз үйүңүздүн эмнеси жагат жана кайсы жерин өзгөртөт элеңиз? Сизге үйүңүздүн эмнеси жакпайт? Ирээтсиздигиби? Үй бүлө очогунун башчысы катары сиз жагымдуу маанайды жана кооз жасалгаларды камсыздашыңыз керек. Экинчиден, үйүңүздүн ичин өзгөртүүнү пландаштырыңыз. Албетте, Кудайдын көз карашындагы сулуу аял бардыгын өзү жасайт. Муну ар дайым эске алыңыз. Себеби сиз үйүңүздүн куруучусусуз. Сиз азыр эмненин үстүндө иштеп жатасыз? Мен болсо, азыркы күндөрү өзүмдүн иш бөлмөм үчүн кызыл пардаларды издөөдөмүн. Балким сиздин бөлмөдөгү отургучтар тазалоого муктаж. Балким килемдин бетине таамып калган майдын тактарын тазалооңуз керектир. А балким терезелерди жуу керек. Сиз кандай ремонт иштерин пландаштырып жатасыз? Үйүңүздү жакшыртуу үчүн баарына эле акча сарптоонун кажети жок. Сиздин үйүңүздү жакшыртуу үчүн коюлган биринчи талап бул үйдү тазалап жыйноо жана иретке келтирүү экендиги талашсыз. Эң кичинекей өзгөрүүлөр үйдүн ичинен эмес, сиздин акылыңыз менен жүрөгүңүздөн башталат. Мен вазадагы жалгыз роза жөнүндө, майда чүйдө жасалгалар жөнүндө, эмеректерди жылдыруу, кофе столунун бетиндеги кол арчы сыяктуу буюмдар менен бөлмөлөрдү эсте калаарлык нерселер менен кооздоп, өзүңүздүн кам көрүүчү колдоруңузду тийгизүү аркылуу уникалдуу кооздукту түзүп алууңуз жөнүндө айтып жатам. Үчүнчүдөн, күйөөңүз менен кеңешиңиз. Кудайдын көз карашындагы сулуу аялдын үйдү иретке келтирүү үчүн өзүнүн артыкчылыктары бар. Анын тизмесиндеги иштердин биринчиси бул үй бүлөсү үчүн кийим даярдоо. Андан кийин гана үйү. Күйөөңүз менен кеңешиңиз. Андан соң үйүңүздү кооздогонго, акча сарптоого ылайыктуу учур экенин билүү үчүн өзүңүздүн эсеп китепчеңизди текшериңиз. Анткени Кудайдын алдындагы чыныгы сулуулукка ээ болгон аял күткөндү да билерин биз жакшы билебиз. Төртүнчүдөн, ашыгы менен эмгектениңиз. Мен сиздин кеңсеңиздеги иш убактыңызды эмес, үйдөгү убактыңыз жөнүндө айтып жатам. Теңердин көз карашындагы сулуу аял түнгө чейин эмгектенет. Ошол себептен ал өзүнүн ишемби күндөрүн же бир эки кечтерди бошотуп, үй бүлө коломтосун жакшыртуу үчүн ой жүгүртөт. Сиздин үйүңүз кандай болбосун, эң биринчиден ал сиз жөнүндө, сиздин жөндөмдүүлүктөрүңүз жана сүйүүңүз жөнүндө айтып турат. Балким сиз кыялданган үйгө ээ болууга сизде мүмкүнчүлүк жоктур. Бирок сиз кайсы жерде жашасаңыз, ошол жерде кооздоп жашашыңыз керек. Сиз үйдүн тазалыгын, эмеректер туура коюштурулганын жана андагы иреттүүлүктү сактап жашашыңыз керек. Ошондой эле сиз өзүңүздүн сүйүктүү түстөрүңүздү жана стилди тандай аласыз. Балким сиз өз үйүңүздү эң жакшы деп айтуудан алысыз. Анда ыйык жазуудагы эжелериңиз өздөрүнүн үйү деп атай алган жерди таап алгандай, сиз да өзүңүзгө башка жер таап алыңыз. Обо өз бакчасында иштеген. Нухтун аялы кеменин ичин башкарган. Сара чатырдын ханышасы болгон. Эстер падышанын сарайында жашаган. Бирок алардын баары мекенинен алыс жерде жашашкан. Петрдин кайынэнеси өзүнүн таштан куралган үйүндө меймандостук көрсөтүп турган. Ошондуктан сиз жашаган үй канчалык тез алмашып турганы маанисиз. Сиз эң сонун жүрөгү бар аялсыз. Жана бул жүрөгүңүздү сиз үйүңүзгө салып жатасыз.
Сиздин үйүңүз эң эле сонун эс алуучу жай болуусу үчүн аны кооздоп эмгектенип жатасыз. Биз үй бүлөбүз менен миссионер катары Сингапурда кызмат кылып жүргөнүбүздө үйгө кам көрүү деген эмне экендигин чындыгында сезе алдым. Ал жерде биз 2 жолу үй алмаштырдык. Жана экөөндө тең үйдүн ичи бош эле. Жөн гана дубалдар, шып жана пол. Ата энемден жана досторумдан алыс болгон ошол жерде, экватордо мен эч кандай үй курмак эмесмин. Кантсе да мен ошол үйгө бүт сүйүүмдү жана жүрөгүмдү салууга бардык аракетимди жумшадым. Кийинчерээк Кошмо Штаттарга кайтып келгенибизде 2 айдын ичинде 4 жолу үй алмаштырып, көчүп жүрүүнүн кыйынчылыгын сездим. Биз уктоочу каптарда, полдо уктадык. Бирок ар бир барган жерибизди биз үй катары санадык. Анткени мен ушундай мамиле кылууга аракет кылып жаттым. Сиз бар болгон жерге үй катары мамиле кылам десеңиз, анда полдо жаткан 4 уктоочу каптар да сиздин үйүңүздү кооздой алат. Кереметтүү кол тийгизүү. Болду окшойт. Ар бири үчүн жакшы кам көрүлдү. Ким үшүп жаткан болсо жылынышты. Үй бүлөмдүн ар бир мүчөсү кочкул кызыл кийим менен камсыз болду. Үйдүн ичи абдан кооз. Ал анын эшигинен кирген ар бир адамга сүйүүсүн чачып турат. Эми Кудайдан болгон керемет аялга өзүнүн кийими тууралуу ойлонууга убакыт келди. Өзүнүн баалуулугун көрсөтүп турган, өзү тиккен кийимден кийүүгө убакыт келди. Башында биз көрүп тургандай, ал ак мата менен кызыл шайдан кийим кийет. Сүрөтчү катары ал өзүнүн жогорку статусун сактап турат. Кудайдын көз карашындагы бул сулуу аял жибек менен баркотту тандап, аларды үйүнө алып келет. Такыба, акылман, күчтүү жана кадырлуу аял катары ал ханышаларга ылайыктуу кийимдерди кийүүгө тийиш. Түстүү жана сапаттуу кийим анын ички мүнөзүн, күчүн жана кадыр баркын түздөн түз чагылдырып турат. Ошондой эле биз анын кийими кызыл түскө боелгонун окуп жатабыз. Ал эми бул түс абдан сейрек кездешкен кымбат баалуу боек болгон. Аны жер ортолук деңиздин батыш жээгинен табылган моллюскалардан өндүрүшкөн. Соода кемелери аркылуу келген, сейрек кездешкен кымбат баалуу бул боекту Кудайды сүйгөн сулуу аял колунан чыккан буюмдарга алмаштыруу менен ээ боло алган болуш керек. Кызгылт көк түс анын эмгекти сүйгөнүн жана ишти жакшы башкара билгендигин айтып турат. Кооздукту сезе билүү, акча коротуу жана ашыкча сарптоо жөнүндө сөздөр мактанууга окшоп жаткандай көрүнөт. Бирок биз кээ бир учурларды эске алуубуз зарыл. Кереметтүү бул аялдын кийим кечеси анын шкафында толуп деле турбайт. Анын болгону бир нече гана көйнөгү бар. Жана аларга ээ болуу үчүн ал көптөгөн айлар бою эмгектенген. Накыл сөздөрдүн 31-бөлүмү бул мактоо ыры. Бардык башка сапаттары менен биргеликте анын эң мыкты кийими да макталып жатат. Анын кийимдери кол менен ийирилген, укмуштуу сонун жүндөн жасалган жиптерден тигилген. Бул кийимдер жылуу, кымбат көрүнгөн жана ар кандай түстөргө бай эле. Мунун баарын катуу зыгыр буласы менен жүндү иштетүүдөн баштап, эң сонун саймаланган кездемеге чейин өзү жасаган. Анан дагы бул керемет аял өзүнүн кызыкчылыктарын да унутпайт экендигин эске алуубуз керек. Ал эч качан өзүн көрсөтүү үчүн башкаларды кемсинтпейт. Эгерде ал ушинтсе, анда ал мактоого арзыбайт эле. Ал өзү жөнүндө эң артында гана ойлонот. Жана дагы накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндөгү сөздөр ак сөөк аялдын оозунан чыгып жатканын эстеңиз. Ал эми аялдан башка ким жакшы түшүнө алат? Лемуэл падышанын энеси анын кыялындагы аялдын сырткы кийими кандай болушу керектигин баса белгилеп жатат. Бул энелик билим төмөнкү сапаттарды көрсөтүп турат. Теңирдин көз карашындагы сулуу аялдын коомдогу турган абалы, статусу. Ал ак сөөктөрдөн, кадыр барктуу жана бай болгондуктан анын кийингени да ошого ылайык болгон. Анын эмгеги жана акылдуу башкаруусунун артык айтышы керек. Анын колунда акчасы бар болгондуктан ал өзүнүн убактысын жана аракетин акылдуулук менен колдонуп, статусуна жараша кийине алган. Анын кесиптик статусу: тигүүчү эч качан начар кийинбейт.
Иерусалимдин таш төшөлгөн көчөлөрүндө бара жатканда, ал өзүнүн сырткы келбети жана кийими менен башкалардын көңүлүн өзүнө буруп турган. Анын сонун мүнөзү. Такыбы аял жакшы мүнөзгө ээ жана өзүн өзү сыйлайт. Ушундай ой жүгүртүү менен биз да жаш падышанын энесинин кубанычтуу сөздөрүнө кошулуп, ага өз колунан чыккан жемишинен бергиле, иштери аны дарбаза алдында даңктасын деп мактай алабыз. Кантип сулуу боло алам? Накыл сөздөр биздин кийимдерибиз тууралуу эмнелерди айтып жатканын окуп, Кудайдын бизге жазган каты 3 негизги ойду камтыйт экенине ишендим. Биринчиден, кам көрүү. Өзүңүздүн кийимдериңиз жөнүндө кам көрүңүз. Бул сиздин өзүңүз үчүн кам көрүп жатканыңыздын белгиси. Сиз кийимдериңизди илип, анын топчуларын текшерип, тактарын тазалап, аны жууганыңыздын баары сиздин кам көрүүңүздүн деңгээлин көрсөтүп турат. Жана дагы бир акыркы маанилүү кадамды унутпаңыз. Ар бир бырышты жана бүктөлгөн жерлерди кылдаттык менен үтүктөө керек. Өзүңүздүн кийимиңизге болгон кам көрүүңүз сиздин мүнөзүңүз жөнүндө көп маалымат берип, сизге эмнелер баалуу экенин айтып турат. Ошондуктан кийимдериңиздин жалпы абалы кандай экендигин жана алардын көрүнүшүн байкап жүрүңүз. Кийимге кам көрүүнү эмнеден баштаса болот? Сулуулуктун башаты бул тазалык жана тыкаандык. Экинчиден, кийимге болгон мамиле. Сиздин кийимиңиз жана сырткы көрүнүшүңүз үй бүлөңүз жөнүндө көп нерсени айта алат. Сиз эл алдында жүргөндө белгилүү бир деңгээлдеги тазалыкты жана кадыр барктуулукту сактасаңыз, анда сиз балдарыңыздын жана күйөөңүздүн аброюн көтөрүп, алардын кадырына кадыр кошо аласыз. Кудайды сүйгөн аялдын күйөөсү дарбаза алдында кадырлуу адам. Ал жүдөгөн аялга баш кошкон эмес. Жок, ал боорукер, мүнөзү жакшы, келбеттүү аялдын күйөөсү катары таанымал. Ошондуктан биз буга көңүл кош карай албайбыз. Биздин сырткы көрүнүшүбүз бул биздин күйөөбүздү, балдарыбызды, ата-энебизди, керек болсо иштеген ишканабызды да чагылдырып турат. Баарына белгилүү болгондой, үй бүлө тууралуу пикир эң биринчи болуп көзгө көрүнгөн нерседен пайда болот. Ошондуктан сиздин сырткы көрүнүшүңүз абдан маанилүү. Эми аяктап жатып, сизге дагы бир кеңеш берип кетейин. Айырмаланып туруңуз. Мунун мааниси сиз башкалардан да тыкааныраак, тазараак жана мыктыраак болуңуз. Кандай гана маарекелер болбосун, ал жерге башкалардан начарыраак эмес, эң кооз жана сулуу, кичине болсо да мыктыраак кийинип барыңыз. Үчүнчүдөн, стандарттар. Качан биз Кудайдын сулуулугун, анын көз карашындагы жогору баалаган сулуулукту издегенде, анын койгон стандарттары менен жүрүүгө аракет кыла баштайбыз. Бул эмне деген стандарттар болду экен? Бул тизмени жөнөкөйлүк ачат. Андан кийин акыл эстүүлүк, ашыра чаппагандык, туура ой жүгүртүү, токтоолук. Бул сөздөр эскирип калган сөздөрдөй угулушу мүмкүн. Бирок алар такыбаалык толгон жүрөктөн чыгып жатат. Себеби бизди сүйгөн Теңирге да сырткы келбетибизге караганда жүрөгүбүз маанилүү. Жасалгаңар сырткы кооздуктар болуп эсептелген, өөрүлгөн чач, алтын жасалга, жакшы кийим эмес, Кудай алдында кымбат баалуу эсептелген, жүрөктө сакталган, туруктуу, момун жана жоош рух болсун. Амин. Сулуулукка чакыруу. Сиздин үйүңүздүн жана кийимдериңиздин чыгармачылык кооздугуна убакыт келди. Ар бир нерсенин өз убактысы бар. Кудайдын көз карашындагы сулуу аял, ал токуучу дагы. Сиз дагы токуучусуз. Сиз да өзүңүздүн үйүңүзгө көрк кошкон килемиңизди токуй аласыз. Бул үчүн эмне керек? Бир эле сөз сүйүү. Сүйүү жиптери менен, сүйүүгө толгон колдор жана жүрөк менен жөнөкөй чатырды да эң сонун үйгө айландыра аласыз. Сиздин жүрөгүңүз менен колдоруңуз эмгектенүүгө даяр болсо, бул өзгөрүүлөр ар дайым жана ар жерде боло алат. Ошондуктан билип алыңыз, менин чебер бир тууганым. Теңир сизге өзүңүздүн сүйүүңүз менен бөлүшүү мүмкүнчүлүгүн гана бербестен, ушул сүйүү аркылуу сизди чыгармачыл инсан болууңузга шарт түзүп берген. Үйүңүздүн жана кийимдериңиздин кооздугу башкаларга бата алып келиши мүмкүн. Забур китебинде окуганыбыздай, асман Кудайдын даңкын жар салып жатат.
Аалам анын колдору жасаган иштерди кабарлап жатат. Белгилүү бир деңгээлге жеткен кезде сиздин чебердигиңиз Теңирди даңазлап, анын сулуулугунун бир бөлүгүн көрсөтө алат. Ошондуктан жүрөгүңүздү кооздукту жаратууга, акылыңызды ой жүгүртүүгө, ал эми колдоруңузду эмгектенүүгө буруңуз. Ошондо сиз өзүңүздүн колуңуздан чыккан эмгек менен Теңирдин даңкын чагылдыра аласыз.